Ошол 4 адамдан мен жакшы карап беремин. Честный иштеп беремин мамлекет үчүн. Бул жерде чоң жип токтотун, чоң жип мингендер өтө бере узун туура. Поста эч кандай көзөмөл жок. Мисалы мага бүгүн суу көрдү. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу карапайым калкым. Бүгүн өлкөбүздүн көптөгөн аймактарына, област шаарларына өзгөчө абал киргизилип, ушул COVID-19 вирусуна каршы бир топ иш-чаралар жүрүп турган учур. Бирок бүгүн бир баса белгилеп айтып кете турган маселе болуп атат. Себеби бул жерде бир чыркыраган чындыкты айтып койбосок болбойт. Кечээ күнү мен ошол Алай районунан, Чоң Алай районуна карап келаткан учурда 30 апрель где-то бир саат 17:00 чамасында Чоң Алай районунун Бурган суу айылындагы блокпостуна келип токтоп, ошол жерден каттоодон өтүп, андан турган учурда бир-эки саат тоскоолдук болду. Анан эмне мындай болуп атат десек, силерден кан алып атабыз, экспресс тест тапшырабыз деди. Андан кийин бир 19:00 чамасында азыр аймактык ооруканага барабыз, ошол жерден дагы бир каныңарды текшерип, андан кийин үйүңөргө кете бересиңер дегеннен ошол Чоң Алай район аймактык ооруканасына аябай жогорку скоростта машиналар менен келдик. Бир кылмышкерди алып кетип аткансып, аябай катуу скоростта келдик. Ал жерде бизди Ермекбаев Сыдыкали менен Ботобаев Акжол деген жигиттер текшерип, анан каныңардан бир аз подозрение чыгып атат, аймактык ооруканага барып текшерилесиңер деп аймактык ооруканага келип, жугуштуу оорулар бөлүмүнө кечээ 30 апрелде где-то бир 20:00 чамасында бизди жаткырды. Анан как раз оозачар болуп калды. Бирок бул жерде тамак аш берилбеди. Улам суранып, кайра суранып атып, бир кичинекей тарелкада кургак гречка менен мынандай бир банка чай беришти. Ошол кургак гречка менен мына банкадагы чай менен ооз ачып, анан эртең менен саарлыкта кайра ушул курук эле чай менен оозду жаап алып отурабыз. Бүгүн 2 күн болуп атат. Бүгүн 1 май. Анан эртең менен анализ алат дегенден, мына жерде Чынара деген кыздан врачтар качан келет десем, билбейм, кечигип келсе керек, бүгүн майрам эмеспи деди. Анан кайра суранып атып, мына бул Сейдалиев Элдияр деген жигит, ушул бөлүм башчысы окшойт, келип бизден анализ алып, анан анализдерди алып Ошко кетти. Анан эгер анализиңер Оштон туура чыкса, биз телефон аркылуу бул жака билдиребиз, үйүңөргө чыгып кете бересиңер деди. Анан анализиңер туура чыккан учурда деле мына бул жерде жеп аткан тамак ашыңарга, наты берки расходторго акча төлөйсүңөр деди. Бирок биз бул жерде алар төлөйсүңөр деген суммага ылайык тамак аш деле жебей атабыз. Бирок көптөгөн сайттардан, телеканалдардан угуп атам мен, мына бул COVID-19 илдетине чалдыккан адамдарга, ошолор менен контакт болгон адамдарга акчалардын баары, помощтордун баары ошолорго жумшалып атат. Булар эч кандай мындай төлөмсүз, мындай айтканда бекер дарыланып, акчалар бүт баарына ушуларга жумшалып атат деп сайрап атканыбыз менен, бүгүнкү күндө больницадан бизден кайра акча сурап, силер акча төлөп чыгасыңар деп, эртең больницадан чыгып баргандан кийин үйдөгүлөргө, мисалы мен тууган ургума силер жаныш менен прямой контактта болдуңар деп, аларды дагы на сервацияга алып, аларды дагы ушундай абалга туш боло турган болуп калса, бул бизде мына айтылып аткан чындык сөздөр кайда кетип атканын мен билбеймин. Эгер мен больницадан чыккандан кийин коронавирус илдетине чалдыга турган болуп калсам, мен ушул Чоң Алай районунун аймактык ооруканасынан ушул COVID-19 илдетине чалдыктым деп толук айта аламын. Себеби мына бул төшөктөрүмдө шешеттер жок. Мына бул айнектеринде мына ремонтторду өзүңүздөр көрүп атасыздар. Чамдар түшүп турат экен, мына ремонтторун бүт караңыздар.
бөлмө желденіп тұрсын деген окшойт. Мына терезени бир аз ачып коюптур. Даже мына жакта чычкан деле жүрөгү кытыратып, бөлмөнүн ичи аябай суук. Мен бүгүн мына кийимчен үшүдүм. Кийим менен жатып үшүп атамын. Түнү бир аз башым ооруп, наоборот мен больницага келгенден кийин бир аз оорлошуп калдым. Эгер дагы 1-2 күн бул жерде жата турган болуп калсам, мен кадимгидей жөтөлүп, мага температура чыгып, андан дагы мына сенен коронавирустун эмелери чыгып атат деген маселелер болот деп айта аламын. Ошон үчүн мына кайрылууну вице-премьер-министр Кубатбек Бороновго президентибиз Сооронбай Шариповичке жеткирип, ушул чындык маселени, ушул карапайым калкка чындыгын чечип бересиздер деп мен ишенемин. Мындан бир нече күн алдын мен карындашым ооруп калып, ошону Ошко доктурга алып жөнөп аткан учурда мен ошол жерде мына жерде бир хирургпу, бир Канат деген байкеден суранып, анын жолдошу кошо барыш керек, аны караганга эч ким жок деп кайра сурансам, сен кыйкырып атасың, эч кандай мыйзамга баш ийбей атасың деп родуну чакыргыла деп кайрадан мени коркуткан учурунда аны мындай видеого тарта албай калдым. Эгер кечээ күнү мен ошол Алайдан келатып, ошол Бурган суудагы блокпостто турганымда белгисиз бир жип без регистрация, эч кандай анализ деле тапшырбай эле, эч кандай температурасын деле текшертпестен өтүп кетти. Муну эмне өткөрүп атасыңар десем, төрага деди. Ал кайсыл жактын төрагасы экенин мен билбеймин. Аны ошол Ботобаев Акжол менен жанагы Эрмекбаев Сыдыкали билет. Алардан кайра сурандым мен, силер карапайым калкка тегиз карабайсыңарбы? Бул коронавирус не карапайым калкка жугуп, бул төрагаларга жукпай калабы деп. Кече бир КамАЗдагы келди, 2 киши менен. Анан алар билбейм, эме солярка бензин убагында жетип туруш керек деди. Алар деле 2 киши келди. Номерин азыр айтам. Mercedes Benz үлгүсүндөгү бензовоз 2 киши менен келди. О 64 27 АЛ. Аны эч кандай ассервацияга деле алган жок, пан деле алган жок, өткөрдү. Мына көмүр казган КамАЗдар деле өтүп атат. 2ден 3дөн адам салып, эч кандай дезинфекциясыз деле жок, текшерүүсүз деле жок. Анан мен ойлоп калдым, бул илдет ушул карапайым калкка эле келген бир илдет турбайбы деп. Ошондуктан мен айтып кетемин, урматтуу карапайым калкым, баарыңыздар үйдө болуп, ушул ач калсаңыздар дагы үйдөн чыкпай отурсаңыздар, Кудай кааласа биз бул илдеттен чыгабыз деп мен сиздерге ишенип кетемин. Бул маселени мына район жетекчилери, область жетекчилери чечип, карапайым калктын маселесин туура чечип бериңиздер. Мына телеканалдардан сайрап атабыз улам, ассервацияда жаткан адамдарга, мына COVID-19 илдетине чалдыккан адамдарга акчалар каралып атат, акчалар бөлүнүп атат, шарттар түзүлүп атат деп. Сан деле мына мен өз кулагым менен угуп, көзүм менен көрүп аткан нерсени айтып атам сиздерге. Азыр Озачарга тамак береби бербейби билбейм мен. Эгер тамак бербесе, мен мына ушул бир пияла кара чай менен ооз ачып болсо дагы ушул кыйынчылыктан чыгып, Кудай кааласа, бирок чыркыраган чындыкты айта берем дейм. Эртең акча төлөйсүңөр деп атат. Аны дагы мен видео сюжетке тартышка аракет кыламын, Кудай буйруса. Анан азыр бул жерде жөн эле карапайым калкты жаткырып, сен күмөндүүсүң деп эле жаткырып туруп, аны эч кандай условия жок эле карап туруп, чыгарып, андан акча сурай турган эле маселе болуп калып атат бул жердечи. Бул жерде эч кандай, мисалы менде коронавирустун өзүндө эч кандай белгилери жок. Мына жердеги медсестра кыздардан текшерип атканда кандай экен десем, өпкө жүрөгүмдүн согушу жакшы, температурам жакшы деп атат дагы. Анан эртең Кудай кааласа анализиң таза чыкса, жарым акчаңды төлөп чыга бересиң деп атат. Анан үй карантинине алынасың деп атат. Эртең мен үй карантинине алынсам, тууган уругумду сен мына Эрматов Жаныш менен прямой контактта болгонсуң деп туруп, аларды дагы алып келип жаткырып, алар деле ушул менин күнүмдү көрүп, мен тарткан кыйынчылыкты тартып тура берсе, биздин мамлекетибиз каяга барат? Биз карапайым калк кыйналып, ушул бойдон, ыйлаган бойдон калып кете беребизби? Кайра ушул бизнесмендердин иши, мына көмүр казган чоң бизнесмендердин иши жүрүп атат. КамАЗдар кезексиз, эч кандай текшерүүсүз, эч кандай дезинфекциясыз өтүп атканын мен өз көзүм менен көрүп атамын. Эгер ишенбесеңиздер, мына бул Чыйырчык перевалына келип, мына бул Алай районундагы коюлган блокпостко келип турсаңыздар, ушул жерден болгон фактыны, болгон чындыкты көрөсүздөр.
урматтуу район жетекчилери, урматтуу область жетекчилери, бул жерде чындык маселени гана мен азыр айтып атамын, көзүм менен көргөн чындык маселени гана айтып атамын. Андан келип туруп бизге эч кандай шарт түзүп бербей, эгер мен эртең мына жерден чыгып ооруп калсам, мен мына Чоңалай районундагы аймактык ооруканадан мага COVID-19 вирусу жукты деп мен толук айта аламын. Себеби мына төшөктөрдү көрүп атасыздар, эч кандай шешеги жок. Мына жерде бир шешеп капталып турат. Бул жерде да бирөө жатып кеткенин көрдүм. Эч кандай заправка болгон эмес, болгон чындык. Мен мисалы эртең көздөн дагы ошко укол алганы барамын. Значит, бул жерде сен үй карантинине деп, туугандарды алып келип карантинге тыгып, алардан акчаны төлөтүп, өлүп кете бериш керек экен, ушул маселе экен бул жерде. Сиз туура эмессиңиз бул. Мен туура түшүнгөндө анда эмнеге ана посттон өтүп аткан машиналарды көзөмөл кылганга биздин райондун күчү жетпей атат. Болбосо мага айтчы, мен ошол жерге койсун, ошол 4 адамдан мен жакшы карап беремин. Честный иштеп беремин мамлекет үчүн. Ошол жерден чычкан жорготпой карап беришке мен кудуретим жетет. Ал төрага деди. Значит, бул карантин төрагага жукпай мына жугабы? Машина номери мен таап берем, ошол жердегилер өзү да билет. Сары формачан кече мени кылмышкерди кармаган сопровождение менен алып келген киши билет ошол төрага деп ошол айткан. Ертеси иштеген ошол жерде постолордун баары көргөн. Аны иликтесе табылат, тергөөчтөр жұмыс албай эле табылат. Ал эми сөзсүз эми мен адамга жолотпайсыз. Анан эми сөзсүз ошол видеого тарткан нерсени көрсөтүш керек буларга. Исмаил акага чалсам, сен факты менен кайрыл. Короче, фактың болмаса, пошел деген не кылып өчүрүп койду телефон. Мына факты. Мен эгер бүгүн ооруп калчу болсом, мына больницадан температура көтөрүлүп, башым занып уктай албай чыктым. Мына чындык сөз айтып атам. Мен даже мурдум кичинемне куюлган бала эмесмин. Элдерден сурам, эртең менен анализ алганда мурдумду зорго эметти. Азыр уже мурдум шурттап, мен башым каңып атат. Эртең мага уже температура чыгышы мүмкүн. Бир чындыкты карап берсин. Честин, эгер болбосо карабаймын десе, мени атып салса дагы мен президентке чейин, премьер-министр Кубатбек Бороновго чейин Чоңалайда поста эч кандай көзөмөл болбой атат. Чоң камаздар, бизнесмендер узун тура өтүп атат. Мына гиганттын номерин жазып койдум мен. Мына гигантты эч кандай обсервацияга алган жок. Мына кел. Азыр мен сизге номерин көрсөтүп берейин. Номерин сохранить этип койдум. Мен мына көзүмө байланыштым. Беркиде телефон көтөрө албай калганыма байланыштым. Эмет албай калгам. Мына O6427 AL деген Mercedes-Benz үлгүсүндөгү КамАЗ 2 адам салып өттү. Аларды эч кандай обсервация караган алган жок. Эч кандай тесттер алган жок. Ошол жерден өткөрүлдү. Текшерди дагы өткөрүлдү. Жок, сиздер алсаңыздар. Анан жанагы төрагаларды эмне үчүн текшербей атасыздар? Эмне үчүн текшербей атасыздар ошону? Анан мен сурасам, жана Элдер Байкеден сурасам, эртең менен кечинде же сизби жана бир кара формачан кишинен деле сурасам айтып атпайбы? Ал жака өткөндө без регистрация өтө берет, бул жака өткөндө регистрация кылат деп. Ал жака без регистрация өтө берсе, анда мен карындашым ооруп атканда эмне үчүн күйөө баламды өткөзбөдү? Канат деген байке. Эмне үчүн төрагалар өтө берет? Эмне үчүн карапайым калып өтпөйт? Канат ака мен мына жерде чыркырап, айымсырап мына больницанын алдына чейин ызылдап келсем, уродуңду чакыр деп мени коркутуп деле мен кетип калдым. Бул жерде чоң жип, токтоп туруң, чоң жип мингендер өтө береби узун тура. Поста эч кандай көзөмөл жок. Мисалы мына көмүр ташкан КамАЗдар без ничего, эч кандай баягындай дезинфекциясы жок, узун тура 3-төн 5тен адам салып каттап атат. Аларды тоскон деле текшергендер эч ким жок. Төлгө карапайым калды кыйнай турган маселе болуп атат. Бул маселеге ушул часында чара көрбөсө, bundan ары ырбайт. Мен чындык сөз айтып атам азыр. Мени камаса дагы, башымды алса дагы мен ушул сөздү айтам. Эгер мен коронавирус менен ооруган болсом, мен эч кандай үй карантинде чыкпаймын. 15 күн ушул жерде мамлекет мени карасын. Эгер сомнение болгон болсо, бирок каным таза чыгып туруп эле, сен аны менен прямой контакт болбосун алып келип туруп эле, малды камагандай кылып жаткырып кой. Малды камагандай алдына көң себеп коет. Ысык тамак жок, акчасын дагы төлө. Сиз түшүндүңүзбү? Просто мен мына келген адамдарга айтып атам, эч кандай канааттандыруулар жооп болбой атат менен. Мен эртең Ошко барышым керек, көзүмө укол аламын. Биздин больницаларга укол бере албайт. Даже көз доктуру жок экен биздин аймактык ооруканада. Өткөндө келип текшерилсем Ошко барып справка кылып берди. Анча мамлекеттин жумуштары менен барып атам. Анан сен аны менен прямой контакт болдуң деп алып келип жаткырып, условиясы жок эле жаткырып, мен мынандай условияда мен ооруп калам, мага бүгүн мына жерге пешка салып берсин. Мен мына кийимче мына бир кабат, мына 2, 4 кабат кийим менен үшүп атам. Эгер ишенбесеңер мына жерге ошол өздөрү жатып көрсүн.
Анан обсервацияда жатқан адамдарға ақша төлейсіңдер деген мәселені айтпасын. Анда телевизорда жария қылып айтсыңдар. Сіздер обсервацияға түсіп қалсаңар, жаныңарда ақша болсын деп. Сіз ушуну мен айткандардан жеткирип барың. Болбосо Чоңалай районунун башчысы, администрация башчысы, мына главврачлар келип мен абалымды уксун. Мен үй карантининен чыкпайм. Эгер менде сомнение болсо мына жерде карасын. Мен эртең ата-энемди анан мына Ермак Жаныш менен прямой контактта болгонсун деп аларды алып келип жаткырып. Анан алардан биз азыр нанга акча таппай турган убакта алардан акча сурап. Мен ошко барышым керек. Мен көздөн үлкөн балам эртең кетишимде. Ошону сиз жеткирип айтыңыз. Мен мына өзүңүз ойлоңуз, мисалы Орозонун күнүндө бир адам келип бир ден соолукту сурап койгон жок. Бир адам келип ден соолугум эмне болуп атат деген жок. Мына жерде Жаңылай деген эже иштейт, жаш электен өзүнүн жердешим. Ошол эжеге кайра звонок этирип атып дагы тамак алып кирдирдим. Кичине чай менен бул деген мынандай карапайым калкты кыйнай турган бир сказкабы. Бул эмне болуп атат өзү? Бизди ким угат биздин үнүбүздө? Эч ким менен жолукпагыла деп, сырттан тамак алып кирдирбегиле, бул жерден жетишкен тамак бербегиле, акчаны сурагыла дагы. Мен кимге кайрылышым керек? Мен президентке чейин бул кетиште карабаса мен президентке чейин арыз жазамын. Мына аймактык оорукананын үстүнө мына балдым койду. Ана больницада азыр келет да башкасы. Элди ал өзү келет азыр, эч чыкпай болду. Азыр жаптым, күз суук болуп атат, мына ишемесеңиздер жатып көрүңүздөр, кийим жамыктай албайсыңар. Айнек ачык экен, мен жаппадым. Бөлмө желденип турушунда телевизордон айтып атат го. Мен ошон үчүн желдетип коюп тур дедим да, жапкан жокмун. Мисалы мага бүгүн суу коюпту. Меники мана өзү ушундай эски условия ойдаса нека, сизге кантип условия түзүп берели? Макул, здание эски болсо, зданияга мамлекеттин күчү жетпей атса, хотя бы тамак ашты караш керекпи? Мен өзүм акчамды төлөп аткандан кийин ошол акчамы алып тамак аш берип койбойсуңарбы? Мен өзүм төлөп атканымдан кийин. Биз канча сом акча төлөйбүз азыр? Акча. Жо примерно канча күндөн азыр үйдөгүлөр келет да акчалап келиш керек да. Азыр күнүгө карайбыз да. Телефонду коюп кирип жатып, акыл жатып. Жо канча сомдон ошо күнүнө? Күнүнө эмес, ошо 3 күнгө карайбыз канча келет, 2 күндөн 1 күн жатам ошо. Мисалы 3 күн жатсам канча төлөйм? Телефонду коюп коюп, кирип бага оператор болбой. Жо 3 күн жатса канча төлөйм? Кече айттыңыз өзүң акча төлөйсүң деп. Ошо күндө карап төлөйсүң. Мен ал сен канча күндө анализ. Мисалы 1 күнүнөн канчадан төлөнөт? Бүгүн таза кесе чыгасың. Таза плажный кесе 5 болду жатасың. Мен каным таза чыгып атат го, кандай анализ плажный чыгат? Айтыш кыйын да боло. Оятып ПЦР анализине карай. ПЦР анализ плажный кесе бекер жатасың. Отрицательный кесе төлөйсүң, мыйзам чегинде, буйруктун негизинде. Кече Куда кааласа отрицательный келет деп, бүгүн положительный келет деп атасыздар го сиздер. Положительный келет деген жок. Мен onu айта албайм, мен ошо. Мен сага ниет кылып тур дедим, отрицательный келетин деп. Мисалы мен оорубай жатканда деле мен мисалы сырттан алып келип оорубай жатсаң мисалы төлөш керек акча. Тиле ошо сен ошол күмөндү менен ошо келип атпайсыңбы машинада. Өзүң келгениңде башка келе. Ошондо сен таза тур, сен өткөрүп иштей берет эле. Sen karantinga ham olmayt эле. Olib kelotmaysың клиент өзүңө. Буйрук ошол ошонун негизинде чыкканда мисалы мен таза азыр мисалы мен таза чыккан болсом акча төлөйсүң деп атасыздар мисалы сиздер, туурабы? 591 бул фомустун буйругун негизинде төлөйсүң. Фомустун 590 буйруктун негизинде төлөгөн менен телевизорлордон эч кандай акча төлөбөйсүңөр деп айтып атпайбы? Обсервацияда жаткан адамдар эч кандай төлөмсүздөр. Обсервацияда булашын кайерде жатат? Айс телевизордо ким айтты төлөбөйт. Бардык эле сайттардан айтып атат. Буйрукту отуп ошо сайттан. Төлөбөйт ошо буйрук тапсаң ошонун негизинде чыгып кетет. Төлөбөйт. Анда төлөп чыгат экен, азыр мен анализим таза болсо, туурабы? Обсервацияда жаткан адамдар как болсо төлөп чыгат экен, туурабы? Анализ таза болсо сен мындай оору эмессиң. Таза деп туруп здоровьтоп кетесиң.
Ошондой кезде төлөнөт. Мына соттун буйругу не окуу эмне бар. Неге кандай төлөнөт? Байке keçeden beri topolong emес. Muna больницанын условиясын караң. Мисалы мен кече кичине гречка бердиңиздер, түнү үшүдүм. Мына жерде кыйкырып атып пешка сайдырып жаттык байке. Шешептердин түсүнүп караңыздар. Наоборот мен буга чейин оору болсам, мына чоңала аймактык ооруканасына мага коронавирус толук жукты деп мен мына больницада айта аламын. Больницада больнойлор үчүн эч кандай шарт көрүлгөн эмес. Мына жүрүң мен сизге көрсөтөм. Жүрүң палатага мен көрсөтөм. Жүрүң мен көрсөтөм. Мен көрсөтөм, мен сизде мына шешептерди караң. Кече шешеби жок төшөккө жаттым. Анан кечинде келгенде сен мына жакка жатыш керек эле деп көрсөтүп атасыздар. Эч кандай условия жок бул жерде. Оорулардын баарын үйгө барган түзүгөрөк условия бар. Ондай деп сүйлөбөм. Эч кандай условия. Аллага шүгүр условия. Жүрүң мен сизге көрсөтөм. Жүрүң. Жүрүң. Сиздер бизди эң коркунучтуу оору менен кармаганыңыздардан кийин ошого жараша бизге условия кылып беришиңиздер керек. Кечеден бери штабка бардык, главврачка бир нече жолу кайрылдык, эч ким келип бизди уккан жок. Мына жүрүң, мен көрсөтөм сизге. Факт жүрүң. Жүрүң, мен сизге көрсөтөм. Мына жүрүң. Мына жүрүң көрсөтөм мен, мына. Мына көрсөтөм мен сизге условияны. Кече шешеби жок деп жаттым мен. Кечинде көрсөтүп шешепти мага. Кирини караң, житини караң. Будан алдын канча адамдар жатып кеткен бул жерде. Мына условияны караң. Мисалы мына дубалда мына түшүп аткан чаңды караң, мисалы мына. Кече арчыптыр. Мына чаңды караң. Мына жерде жок дегенде мына жерге мисалы кичине шпак. Кече мына жерге жаттым мен, мисалы кече. Эч ким көрсөт. Мына шешепти, мына айрыгыны караң, мисалы мына айрыгыны. Мына кирди караң, мына кирди. Мына кирди караң. Сен 3 күндөн бери жаткан. 3 күндөн эмес, кече жаттым мен. Бүгүн 2 буга бир эле күн жаттым. Кече мен мына жерге жаттым. Эч ким келип мага мына жерге жат деп көрсөткөн жок. Мына жердеги життим, мына төшөктүн шешеби жок жерге жаттым. Ушул жерде канчаңыздар кирип көрүп аттыңыздар? Мына шешеби барга жаткыла деп эч кимиңиздер айткан жоксуздар. Мына шешеп салсам. Мына жерде мен кече жаттым. Өзүңү прав кылып бербе? Өзүңү прав кылып бербе? Байке, мен прав. Сага атай тактап койгон меге мындай месте сатап койгон сен жакшы керек да. Сиз мени алып келгениңизден кийин мени постон кармаганда мен сени алып келген жокмун. Сиздер ким алып келди ана мени? Барыңыздар эле жоопкерчиликти моюнга алыштан качып атасыздар. Ким алып келди? Формачан экен, мен каяктан билейин? Туура сүйлөбөм. Мен бул жака келгенде прием болдум. Мына жерде мисалы мени малды камаган сүйлө мына жакта жатасың деп кирдиңиздер. Мен мына жерде жаттым мисалы. İçinde su var. İçinde su var. Sırttan sürüyor. Биз мисалы мына жерде бардык оорулар кирип аралашып, бардык эшиктердин ручкаларын кармап атабыз мисалы, аралашып жүрүп атабыз. Сенен башка кайсы оору бар ошода? Кайсы оору бар экен? Фазада бир оору бар мына өкөмөн башка. Бар мына тышта да бар. Жок ошо. Эч кандай мына шешептин кирини караң, мына житини караң. Эгер будан алдын оорулуу адам жатып чыккан болсо,